Кому понятно? Мне, например, непонятно. А когда мне непонятно, я начинаю злиться. Аял киши болгондон кийин, өзүң жашында жаш болгондон кийин башында жаңы келгенде көп нерсеге сөзүң өтпөйт. Коомго эл айтышыбыз керек болчу да, мынакей мен бармын, мен ушундай бир Аида Сотбек кызы деген жаш депутат кыз бар деп элге жарыялаш керек болчу да. Элдин баары чалып, эмнеге тикток тартып атасың? Бир ак үйдө иштейм деген кичек чагымда андай мындай эмелерим жок болчу да, максатым жок болчу. Да, биздин жаштарыбыз көбүнчөсү тиктокто турат экен да. 12400 подписчигим бар экен бул жакта. И мынакей 426 000 просмотр, 516 000 просмотр дейт. Жаштардын көйгөйүн көтөрө турган биздин депутаттар чындап эле жок экен да. Башында жаңы келгенде көп нерсеге сөзүң өтпөйт. Канчалык иш кылсам деле элге көзүм көрүнбөйт экен да. Саламатсызбы Айдайым? Маегибизди баштай берели анда. Сиз негизи бул чакырылышта жаңы жаш депутатсыз да, анан сиз жөнүндө карап көрсөм, ачык булактарда маалыматтар аябай эле аз экен да. Анан ошол биринчи эле суроом, өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, кантип депутат болуп калдыңыз? Саламатсыздарбы? Сиздерге дагы чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Ушинтип маекти түзүп атканыңызга. Эмне ошо депутат болгон эмне түрткү болду дегенде, бул деген баарыбызга белгилүү болгондой эле ошо 2020-жылы октябрьский окуялар болбодубу? Ошондон улам анан кандай десем, эмне себептен ошо биздин Кыргызстанда ушундай улам төңкөрүлүштөр боло берет? Эмне себептен кандай десем, өзүм дагы 2 баланын энеси болгондон кийин балдарым да келечегин ойлойт экенсиң да. Ошо 30 жылдан кийин биздин өзү Кыргызстан болобу, болбойбу, болсо да кандай деңгээлде болот деп, анан ошондон улам ошо ичимде ички патриотизмди койгонуп, анан эмне себептен ушундай болуп атат, балким мен дагы барып көрсөмбү, мен да ошо салымды кылып көрсөмбү деген жакшы ишеничтер менен келген. Демек, депутат болуу кыялыңыз кийин ойгонгон турбайбы? Бала кезиңизде мынтип кыялданчу эмес белеңиз? Жок, бала кезинде андай деле ой болгон эмес, анткени деген чындап айтсам, ата-энем мен өзү карапайым үй бүлөдө өскөм. Мындай ата-энем же болбосо туугандарым чоң чиновниктер болгон эмес, гос службада иштеген эмес. Анан ошондон улам балким кандайдыр депутат болом же болбосо ушундай бир ак үйдө иштейм деген кичек чагымда андай мындай эмелерим жок болчу да, максатым жок болчу. Жакшы. Анан ошол оюңузду, депутат болуу оюңузду, үй бүлөңүз кандай кабыл алды? Негизи үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңизчи кичине. Эми депутат болом дегенге чейин бул кадамга барыштын алдында дагы мен жолдошум менен көп кеңештим, ата-энем менен кеңештим дегенде, эми ата менен апам албетте баласы болгондон кийин кандай бир эме албасаң дагы алар сенин эмеңди колдойт экен да. Ой пикириңди кандай иш кылам десең да, ошо эмне кылбастан баарына колдошот экен. Кылып көр, аракет кылып көр дешет. Жолдошум дагы кандай десем, чындап айтканда жолдошумдан айтышат да көбүнчөсү, кантип сен ошо жолдошуң ушуга макул болуп жиберип атат депчи. Чындап айтсам, ошо жолдошум мага аябай түрткү болду деп айтам. Анан бүгүнкү күнгө чейин аябай чоң колдоо көрсөтүп келет ал киши. Жолдошуңуз мындай мамлекеттик кызматта иштебейт, а? Жок, жеке ишкерчилик менен алек. Жакшы. Анан бул депутат болууда максатыңыз кандай эле? Эмне иштерди аткарам деп келдиңиз? Ооба, аябай бул жагы кызык. Мен өзү жаңы депутат болуп келгенде алдыма 3 максат койгом да. Өзүбүз дагы ата-энем дагы жеке ишкерчилик менен алек болуу, жолдошум да жеке ишкерчилик, өзүм дагы ошол иш тараптан келип атам. Анан кийин келгенде ойлогом, ошо биринчи эле келгенде аял заты бизнесте аябай деген чоң оорчулуктар менен кандай десем кагылат да. Анан ошо келгенде айткам, биринчиси ошо женщина в бизнесе, женщина в предпринимательстве деп ошолорго колдоо көрсөтөм, ошолорго лайыктуу закон негизинде кандайлар болсо ошолорго жардамым болсун депчи. Бул биринчиси. Экинчиси зордук, зомбулукка кабылган аялдар, анан балдар да, ошолор менен иштешем деп ойлогом. Анан тилекке каршы
бияка депутат болуп келгенден кийин эле соцкомитетке төрайымдын орун басары болуп калдым да. Анан соцблок менен иштегенге туура келип калды. Анан орусча айтканда кардинально баардыгы өзгөрүп өткөн да, көз карашым дагы. Бул менен айткым келет, биринчи келгенде максатым башка болсо, азыркы кылып аткан ишим так эле башка болуп калды да. Себеби деген соцблок аябай чоң экен, аябай орчундуу, көйгөйлөр көп экен. Анан азыркы күндө мынакей ошо билим тарабында иштеп атабыз. Ошол эле балдарды, аялдарды зомбулуктукну ошол тараптабыз. Анан кандай десем, мен полностью эле соцблокто айтып отурсак өтө көп, өтө чоң блок экен. Анан кандай десем, көп да айтышат да, эмнеге соцблокко кетип калдың, андан көчө бюджетке барбайт белең. Анткенде соцблокто канчалык иш кылсам эле элге көрүнбөйт экен да, кандай десем, результаты чыкпайт экен да. Чыкса дагы, бирок айтып атпайм, ошо элдин көзүнө илинбейт экен. Бюджеттегилердики же болбосо башка комитетке барсаң, алардын жумушу кандай десем, элдин кулагына улат да, кандай десем, мынча миллион тияка бөлүнүптүр, бул жака бул мектеп курулуптур дегенде аябай жакшы болот эмеспи? Биздин көйгөйлөр аябай майда, бирок аябай ошо орчундуу. Анан азырынча ошо көбүнчөсү ошо соцблокто иштер менен алектебиз. Бул сиз аялдарга колдоо көрсөткөнү келдим деп айтып атпайсызбы? Анан ушул жогорку кеңеште депутат айымдар аз да, негизи элечи. Анан ушу депутат айымдар именно өзгөчө депутат айымдар кандай кыйынчылыктарга дуушар болушат экен жумушунда? Эми өзүм жөнүндө айтсам, өзүбүздөн өйдө айтып кетпейбизби, ошо эң жаш депутаттардын биримин деп. Биринчиден, экинчиден аял киши болгондон кийин, өзүнүн жашында жаш болгондон кийин, башында жаңы келгенде көп нерсеге сөзүң өтпөйт, кичине бир кандай десем, кыйынчылыктарга эме туш келет экенсиң да. Бирок азыркы учурда комитеттин иши менен иштеп атып, көп эле жетиштикке жеттим деп ойлойм. Себеби дегенде, айтпайм, башында келип бир маселени көтөрсөң, ал маселе элге чыкпай калат, же угулбай калат, же болбосо эч ким уккусу келбейт да, жардам бергиси келбейт десек болот. Бирок азыр деген ошондой маселелерди бирөөгө барып, бирөөдөн суранбай эле өзүбүз эле ошо комитеттин ишинен чечип койсок болот. Же болбосо менин сөзүм дагы менин ошо кесиптештерим өтөт деп айтсам жаңылбайм. Жакында эле мындан 2 күн мурун митинг болду да. Ошол активист кыздар митинг уюштурушту. Алар болсо депутат айымдарды күнөөлөп жатышты да. Анткени алар эмнеге ушундай депутат Атазов сунуштап жаткан мыйзамга пикир, комментарий бербей жатышат, депутат айымдар эмнеге кайра айымдарды колдобой жатышат деген пикирлерин билдиришти да. Анан сиздин оюңуз кандай ушул Атазов сунуштаган долбоорго? Мен ойлойм, бул да ошо туура эмес деп. Себеби деген биз деген кандай десем, өнүгүп өсүп аткан өлкөдөн дагы үлгү алышыбыз керек да. Балким мынакей азыр Туркменистанда мен билгенимче аял кишиге салонго барбасын, шортик кийбесин деп тыюу салып атпайбы? Андан тышкары дагы машина айдаганга дагы тыюу салып атышат да. Анан бул деген алдыга өсүп өнүкпөй эле кайра артка кеткендин эмеси болуп калып атат да. Анан мен ойлойм, бул туура эмес өз негизи. Эгерде биз кыздарыбыздын укугун коргойбуз деп атат да, мынакей ошол маселени көтөрдүк. Эмне себептен дегенде айтып атат, ошо кыздардын укугун коргоо себебинде ошондой маселе көтөрүп атабыз деп. Анан мен ойлойм, эси чындап эле чын дилибиз менен ошо кыздардын укугун коргообуз келсе, бул деген чет өлкөгө тыюу салып кою менен чечилип калбайт. Мунун башка жагынан караш керек. Анан айтып атпайбы, кыздар ошо чет өлкөгө чыккан кыздарыбыздын баары бузулат, анан сойкулук менен иштеп кетип атышат деп эле жаман нерсени айтып атат да. Эмнеге себептен ошо чет өлкөгө чыккан жакшы иштер менен алек болгон нерселер айтылбайт да. Мынакей жакын арада эле Кореяда, Сеул шаарында биздин эле кыргыз айымыбыз депутат болуп атат. Андан тышкарда көп ошондой үлгүлөр бар да, үлгү нерселерибиз бар, ошолорду айтып өтсөк дагы ал көп да. Эмнегедир ошондой терс жагын айтып алып эле ошол жакка эле бурмалай беребиз да.
Демек митингтерге чыкмаксыз эгерде жогорку кеңеште болсоңуз. Комментарий берип. Жок, мен деген ошо Атазов ошол жакта залда палатада көтөргөндө мен ошол кишиге жооп бермекмин да. Бул деген туура эмес деп. Чындап эле кыздардын биз укугун коргойбуз десе, бул чек салуу менен корголбойт. Буну башка жактан башка тарап менен иш кылыш керек деп айтмакмын. Негизи Кыргызстанда зордук, зомбулук, кыздарга болгон ыдык, харассменттер аябай көп болуп атпайбы? Буга акыркы окуялар аябай далил болуп берет. Анан ушул айымдардын укуктарын коргоо боюнча кандай мыйзамдын үстүндө иштейин деп ойлоп атасыз? Кандай пландарыңыз бар? Өзүм мыйзамдар боюнча биз жакын арада эле мынакей жогорку кеңеште депутат айымдардын женщин форум деген площадкасы бар. Ошонун алкагында биз Жалал Абадка барып келдик. Ошондо дагы биз ошонун негизинде биз азыр бизде бар кыргызчасы так кандай болот экенин айта туура эмес айтып калбашын, орусчасын айтайын. Мы вносим изменения в закон о семейном насилии, да? Ошо айтып аткан жанагы биздин жаш келиндерибиз, апаларыбыз, ошол эле балдарыбыз, ушу зордук зомбулукка кабыл болгондорду кандай десек, ошолордун укугун коргоо боюнчачы. Анан бүгүнкү күндө чындап айтканда аябай көп бизде ошол аялдар, жаш келиндер, балдар ошол күйөөсүнүн уур токмокко кабыл болуп, анан кийин бара турган жерлери жок болот экен да. Себеби дегенде бизде менталитет бар да, эми күйөөсүнөн кетип калыптыр, же болбосо ошол эле ата энеси айтат, уят болот, келбей менин үйүмө депчи. Анан ошо биз ошо Жалал Абадка барганда реабилитационный центрлер бар экен. Ошондой учурга кабыл болгондо ошол жака барып бекер кандай десем, ошол жакта бекер жашап, анан бекер эме алышат экен, жардам алышат экен да. Сизден эң маанилүү дагы нерсени сурасам болот. Бул ошо TikTok жөнүндө. Сизде элдер негизинен көбүнчөсү TikToктон таанышты да. Анан аябай комментарийлерин окусам дагы аябай комментарийлер бар экен. Депутат айымдын кылар иши жокпу деген комментарийлерди жазышыптыр. Анан сиз бул TikTok эмне себептен бул TikTok тартып жатасыз деген сурай берейинчи. Эми ал эми сизге журналист катары белгилүү болуш керек, эмне себептен ал тартылганычы. Бул айтсак своего рода пиар ход деп коет эмеспи? Ошондой өзүнүн негизги алгачкы эмеси, как сказать, цель была, да? Получить узнаваемость. Анткени сиз айтканда эми өзүм жаш болуп атсам, жан келип атсам, мурда деген аралашпасак, анан коомго өзүбүз надо коомго элди айтышыбыз керек болчу, мынакей мен бармын, мен ушундай бир Аида Исатбек кызы деген жаш депутат кыз бар деп элге жарыялаш керек болчу да. Анан биз да биякта кыздар менен көп отуруп сүйлөшүп, команда менен 1,5 ай уговаривали, 1,5 ай тарталыкчы, кылалыкчы деп, анан кандай десем, көпкө чейин макул болбой атат, анан макул болдук. Анан биринчи ошо 3-4 өзү негизи бир жумалык видеосу бар болчу да. Ар бир күн сайын бирден видео чыгарабыз. Анын баардыгын тең ошо 5 видео тартканбыз. 5 видеону эми TikTok'то отурсаңыз деле билет болуш керек. Бат эле да, көп убакыт албайт. Потолок жарым саат убакыт кетти да. Жарым саат убакыт тарттык. Анан кыздар аны бир күнү чыгарды, экинчи күнү, үчүнчү күнү эле аябай прям резонанстуу болуп, ооба элдин баары чалып, эмнеге TikTok тартып атасың? Буну кандай максат менен тартып атасың деп сурашты да. Анан эми баарын эле түшүндүрө бербеткесин да. Бирөө туура кабыл алды, бирөө туура эмес кабыл алды дегендей. Бирок сиз айткандай бүгүнкү күндө ошо TikToктун артынан Аида Исатбек деп депутат катары деп атым чыгып атат. Анан ал TikTok площадкасын бирок биз кандай десем, орусча айтып коет, развлекательный эмес, вот маалымат катары колдонуп атабыз да. Бүгүнкү күндө ошо 13 000 подписчик бар го дейм, 13 000 подписчик бар. Анан кандай бир жаңылыктар болсо ошол жака да чыгарып турабыз. Демек, маанилүү контент берип атасыздарбы? Бүгүнкү күндө туура ооба. Башында ошондо жанакындай бергенбиз да, развлекательный, элге кандай десем, элди кызыктырыш үчүнчү.
Аны элди кызыктырып алгандан кийин анан уже өзүбүздүн азыр бүгүнкү күндө деп атпайм, өзүбүздүн баягы бизге керектүү, маанилүү контент берип атабыз. Анан ада мен дагы айткым келет, өзү негизи TikTok быйылкы жылы YouTube'га караганда алдыңкы орунга чыгыптыр да. Мен ойлойм, ошо TikTok'то өзү негизи жана мен сизге айтпай кетиптермин. Кайсыл тарапта иштейм деген, ошо жаштардын көйгөйү көбүрөөк иштейин деген максатым бар. Анан ошол азыркы учурда биздин жаштарыбыз ошо көбүнчөсү TikTok'то турат экен да. Instagram, Facebook эмес, именно TikTok экен. Анан көп эле менин кандай десем, аудитория деп коет го, ошо көбүнчөсү TikTok'то. TikTok'то ошо көбүнчө кандай комментарийлер жазышат экен, өзүңүз карап көрдүңүзбү? Элдер кандай кабыл алып атыптыр, терс кабыл алып атыптырбы же? Башында терс кабыл алган. Чындап айтыш керек, ооба, мен башында терс кабыл алышкан, бирок биз ага даяр болгонбуз. Айтпайм, 1,5 ай биз ага аябай жакшы даярданганбыз. Комментарийлер болгон, эмне депутат болуп алып, бул кыз билбейт го эмне себептен буну шайлаганыбызды, же болбосо жанагы видео барго, тиги эме деп. Ну вот, когда мне непонятно, я начинаю злиться дегенчи. Ошондо да анда түшүнбесең, анда аякта эмне отурасың, бер өткөрүп бер, башка бирөө келип иштесин деп ошондой комментарийлер көп болгон. Бирок азыркы учурда эми акыркыларымды карасаңыздар, баардыгы эле мынакей акыркысында ошо 1-сентябрь жөнүндө маселе көтөрүп чыкпадым. Анан көчөдөгү министр, илим берүүнүн министри дагы 1-сентябрдан башталат деп айтканда айтып атат. Ал дагы болсо аябай жакшы мага эме болду да, аябай көп жакшы положительный комментарийлер аябай көп. Жакшы. Азыр көрсөк болобу сиздин эме стоңузда канча просмотр болот өзүңүздүкү менен? 12.400 подписчигим бар экен бул жакта. И мынакей 426 000 просмотр, 516 000 просмотр дейт, 72 000, 30 000. Бул жаңыдан, бул жаңы салгандар. Аябай эң популярдуу болгон могу болуптур ушул видеоңузда. 516 000. Маселени кайрадан мынакей 1-сентябрдан 25-майга чейин. Ну, жумуш эмес да, бул жакта жанагындай контент развлекательный эмес, и комментарий. И ну вот, да, можно посмотреть. Эми башында айтып атпайм, терс комментарийлер көп болгон, азыр только вот положительных много, да. Бул подписчиктериңиз көп экен да? Канча убакытта топтодуңуз ошондо? Ишенесизби, бир айга жетпей. Биз өзүбүз да мындайды күткөн эмеспиз. Эми ойлогонбуз, TikTok тартсак, акырындап болот деп ойлогонбуз, айтпайм, бирок 3 күнүн ичинде эле аябай чоң резонанс болуп кетти дагы. Анан кийин билбейм, элдин кызыгы болду. 12.400 подписчикти ошо бир айга жетпей эле чогулуп калышты. Башка социалдык тармактарда дагы эме отурасызбы? Ал жакта кандай контенттерди бересиз? Инстаграмда бармын, Фейсбукта бармын. Көбүнчөсүн Инстаграмга эле жүктөп коем. Анан азыр привязка бар эмеспи, Фейсбук менен Инстаграмды. Инстаграмга чыгарсам, сразу эле Фейсбук баракчама чыгып калат. Негизи депутат катары дагы алдыда кандай пландарыңыз бар? Эмне кылайын деп атасыз? Алдыда пландарыңыз менен бөлүшө кетпейсизби? Азыр мына жетпейсиз, мына TikToкту да эмне себептен деп, азыр ошо TikTok аркылуу жаштар менен көп, кандай десем, комментарийлерди окуйсуң да, анан чындап эле ошол жактан көп көйгөйлөр келет да. Анан жана 1-сентябрдагы ошо TikTok аркылуу көтөрүлгөн. Анан мен бир жолу комитеттен көтөрсөм, чындап эле мектептин директору да чыкты, ошо көтөрүп берсеңиздер жакшы болот эле деп. Анан азыр мен ойлоп атам, ошо жаштардын көйгөйүн көтөрө турган биздин депутаттар чындап эле жок экен да. Соцблоктон тышкары дагы ошо жаштардын көйгөйүн көтөрүш керек, жанагы айтып аткан аялдардын, балдардын укугун коргогон ошол маселеде, анан билим берүү тармагында. Анткени мен ойлойм, ошо билим берүү системасын биз оңдоп алсак, бул биздин келечегибиз да. Сизге элдер кайрылышат да турабы, мындай көйгөйлөрүн айтып, жана
эмне көйгөй менен көп кайрылышат экен? Эң көп кайрылган кайсы көйгөй экен бизде? Биздин эме экен да, биздин элде баягы депутат десе эле акчасы көп, бай кишини элестетишет экен да. Анан көбүнчөсү жеке маселе менен келишет да. Баягы акча менен жардам берсеңиз жакшы болот эле деп көп кайрылышат. Анан жер маселелери менен көп кайрылышат. Жумушка тияка мен балам бар эле, же болбосо кызым бар эле, ошону жумушка орнотуп коюңуздар деп көп кайрылышат. Бирок бул менин туугандарым дагы эмес, менин таанышым дагы эмес да. Мынакей бизге бияка келип приемга келип жазышат, же болбосо кат түрүндө жиберишет да. Анан баардык көбүнчөсү эң көп алдыңкы кандай десем, орусча айтат го, лидирующий письма, ошо акча сурашат, жумушка устроить, анан жер маселесин бүтүрүп берген дегенден да. Мындай элдин көйгөйүн көтөрүүчүлөр бул көбүнчөсү ошо айыл өкмөтүндөкүлөр, же болбосо жанакындай жергиликтүү жерге барып элдер менен жолугуп атпайбы, ошондо ошол көйгөйлөр көтөрүлөт да. Көп кат менен келген ошо жанакындай эле жеке маселе болуп калат экен да. Жакында жогорку кеңеш каникулга чыгат да. Анан каникулда эмне менен алектенейин деп атасыз? Өзү депутат болуш өтө оор экен да. Чындап айтсам, ошо кандай десем эми, биз деген бизди эл шайлап, эл өкүлүп келип атабыз да. Анан бул жакта дагы кагаз иши аябай көп да. Анан бул жакта иштеп атып, кайра элге чыкканда дагы кандай десем, убакыт тартыш болуп калат экен да. Анан мен ойлойм, ошо 2 ай азайтып атпайбызбы? Билбейм, балким сиздер ойлойсуздар. Мен да ойлочумун мурда депутаттар каникулда жыргашат, эс алышат деп. Бирок мынакей мен уже 2 айым мындай айтсам, уже запланировано да. Көлгө барып, ал жактагы мектептер менен, мугалимдер менен жолугабыз, эл менен жолугабыз, өзүм шайланып келген жерлерге барабыз, региондорду кыдырабыз, эл менен жолугабыз дегенчи. Азыр ошо айтып атпаймынбы, ошо билим берүү тармагында көп иштегенге ошо мугалимдер, директорлор көп кайрылып атышат да. Анан мен да азыр ошо пландашып атабыз, ушу 2 айдын ичинде ошо болгон мектеп кайрылып аткан кайсы жакка кайрылып атат, ошо мектептерди барып көрүп келип, мугалимдер менен жолугуп, азыр мугалимдер айтат, мынакей зарплаталар көтөрүлдү, бирок көп деген дагы башка көйгөйлөр пайда болуп атат депчи. Анан ошолор менен да көрүшүп, сүйлөшүп дегендей. Анан жалпы эл менен жолугуш керек. Сиз айткандай ошо эл кыдырабыз буюрса. Урматтуу Политклиника медиасынын көрүүчүлөрү, биз жаңы депутат долбоорубуздун алкагында жаңы жаш депутат, ошондой эле жана жогоруда айта кеткендей, ТикТокто азыр популярдуу болуп жаткан депутат айым Аида Исатбек кызы менен маек курдук. Кийинки берүүлөргө чейин саламаттаңыздар.